29-30 август күндөрү Баткен районунун Карабак айылынан жана Кызылкая шаарынан келген жаштанчыларга гендердик норма жөнүндөгү 2 күндүк тренинг окутуу уюштурулду. Тренингде жаштанчы жаштар жана өспүрүмдөрдүн арасында гендердик теңдиктер боюнча түшүнүктү алуу, нике жана ала качуу тууралуу түшүнүктөрдү кенен алышты. Коучер жана менторлор тарабынан өткөрүлгөн тренинг сабактардан кийин жаштанчылар жаңжалдарга карата гендердик сезимталдык ыкмалары тууралуу маалымат алып, аталган тармактарда өздөрүнүн билимин жана жөндөмдүүлүгүн күнүмдүк иштерине кантип колдонуунун жолун үйрөнүштү. Бул багытта теориялык жана практикалык ыкмаларын жогорулатып, өспүрүмдөр менен иштөөдө гендердик теңдиктерди колдонуу боюнча түшүнүктөрдү алышты. Иш-чарага Кызылкая шаарынан жана Баткен районунун Карабак айылынан 12 жаштанчы жаштар, соцпедагогдор, мэрия жана айыл өкмөтүнүн соц кызматкерлери, менторлор жана жаштанчылар жашаган аймактарды тейлеген жашы жетелик өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору катышты. Тренингден алган билимдердин негизинде жаштанчы жаштар курдаштардын арасында коомчулукта жана үй бүлөсүндө тынчтыктын элчилери болуп кала бермекчи. Белгилей кетсек, аталган иш-чара жаштан 2 жаштар Кыргызстандагы тынчтыктын жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси менен жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун кызматташтыгында уюштурулууда.